Нурзат Токтосунова, бүгүндөн баштап мени жолукчан көрөсүздөр. Теле алып баруучу Нурзат Токтосунова өзүнүн жеке Instagram баракчасынан жаңы пост менен бөлүштү. Бүгүнкү күндөн баштап Кудайым буйрса мени жолукчан көрөсүздөр. Аллахымдын берип жаткан жашоомдогу бардык жакшылыктарына чексиз шүгүрчүлүк кылам. Аял затына тиешелүү болгон бир парзды аткарайын деп чечтим. Мендеги жаңылык ушул. Баарыңыздардын күнүңүздөр сонун уланышын каалайм, дейт теле алып баруучу бул туурасында. Маалымат булагы аргумент чекиткечи. Блогер Сыдыман 2 айга камакка алынды. Instagram социалдык тармагында Сыдыман деп белгилүү болгон блогер Элмир Сыдыманов 2 айга СИЗОго камакка алынды. Аталган чечимди Октябрь райондук соту 18 февралда чыгарды. Блогерди кармоого ал түз эфир аркылуу элди түндүк-түштүккө бөлгөнү себеп болгон. Эске салсак, блогер буга чейин Instagram баракчасы аркылуу түндүк-түштүк маселесин козгоп, анын айткандары коомчулукта наразычылыктарды жараткан. Маалыматка таянсак, аны кылмыш жаза кодексинин 313-берени расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу менен иш козголгону маалым деп Барс медиа билдирди.